Саламатсыздарбы, каналыбыздын катталуучулары жана катталбай эле көрүп аткандар. Эгер каналыбыздын видеолорун көргөндө сизге кызыктуу болсо жана сизге керектүү бир нерсе тапкан болсоңуз, подписаться деген кнопканы басып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Бардык катталгандарга жана катталбагандарга класс басып кетиңиздер, видеобуз өйдөрөөк чыксын. YouTube'дан издегендерге биздин видеолорубуз жардам берип, бизге дагы пайда алып келсин деген суранычыбыз бар. Бир жолу эскерте кетели, бул каналда эч ким мугалим эмес, эч кимдин педагогикалык илими же дагы бир үйрөтө турган кандайдыр бир илимдери жок. Жөн эле өзүбүздүн билгенибиз менен Кыргызстандан келип Россияга иштеп аткан туугандарыбызга, болбосо орусча үйрөнөм деп атканда эле жалпы кыргыздарга билгенибиз менен бөлүшүү. Мындан мурунку видеолордо дагы мен деген жекелик түргө этишти кыймыл аракетти кошуп пайдалануу варианттары көрсөтүлгөн. Бүгүн дагы ошого окшошкон дагы бир сабак. Бүгүнкү сабактарыбызда я иду, я приду, я звоню деген сөздөрдү талкуулайбыз. Я иду, мен баратам. Иду дегенде баратам кыймыл аракет болуп атат. Сөзсүз эле сиз бутуңуз менен кетип баратканда эле айтылчу сөз эмес. Мисалы сиз даярданып, уже кийимдериңизди кийип алып, курткаңызды, сумкаңызды эле ала турган убакыт калды. Ошондо мен чалып, ай, Нурсулуу кел атасыңбы десем, ой эже баратам деп кое берет да, квартирасынан чыга элек болсо деле, кыргыз тилинде деле, орусча деле ошондой. Я иду, мен баратам деп коесуз. А эгер жолдо кетип баратасыз, уже 5 мүнөт бассаңыз жумушка жетесиз. Ты идешь десең, анда деле да иду, я иду деп кое бересиз. Мен баратам деген мааниде. Кыргызча кандай маани болсо, орусча деле ошол я иду деген 5-6 мааниси бар экен, ойлоп көрсөм, ар кандай ситуацияда. Ошол маанилерди деле билдире берет экен. Эми я пойду деген сөз бар. Мен барам, Мен барам деген сөз эки маанини билдирет. Эң главный маанилери экөө экен. Менин көз карашым боюнча, биринчисинде мен барам. Ай, ким барат эртең? Конокко ким барат деди мисалы. Кафеге той берген да, кафеге ким барат силердин семьяңардан десе, мен барам. Я пойду. Мен деп менге көбүрөөк басым жазып атасыз. Орус тилинде болсо яга көбүрөөк басым жаза бересиз. Я пойду. Кто пойдет? Я пойду. Ким барат? Мен барам. Экинчи мааниси, кой кыздар, мен барайын. Бирөөнүн үйүнө конокко бардыңыз же ошол кафеге бардыңыз, саат 11 болуп кетти, күйөөңүз урушат, 12-де үйгө келип кал деп. Кой кыздар, мен барайын дедиңиз, Мен кафеден чыгып үйгө барайын деген мааниде да, эми кой кыздар, мен үйүмө барайын деп толук айтпай эле, мен барайын деп кое беребиз. Кой биз баралы эми деп. Ошол мааниде экен. Я пойду деген ал деле. Бирок я пойду деп жанагындай мен барам деп айтпайт экенбиз. Я пойду уга көбүрөөк басым жасайт экенбиз. Ошондо мен барайын деген маанини билдирет экен. Дагы бир мисал. Завтра нужно пойти в склад. Эртең складка барыш керек. Кто пойдет? Ким барат? Кто дегенге басым жасап атат, Кто пойдет? Ким барат? Я пойду. Мен барам. Я дегенге басым жасасаңыз, Маша түшүнөт, складка сиз барат экенсизди. Сиз складка баргыңыз келбей атат. Мисалы. Анда Маша, завтра в склад пойдешь ты деди. Сен барасың десе, мен барамбы? Мен барамбы? Я пойду. Суроо белгисин аягына коюп айтасыз. Мен барамбы деп сурагыңыз келип атса. Я пойду. Мен барамбы? А эгер сиз суроо белгисин койбой эле я пойду деп кое берсеңиз, макул болгон болуп каласыз. Жөнөкөй сүйлөм кылып айтсаңыз, мына макул болгон болуп каласыз. Эгер суроо белгисин берген болсоңуз, мен барамбы деген маанини айткан болгон болосуз. А эгер я пойду деп койсоңуз, мен барайын деп макул болгон болосуз. Хорошего вечера, я пойду. Жакшы калгыла, мен барайын деп кафедеги туугандарыңыз менен коштошуп кетип атасыз үйүңүзгө. Я пойду домой деп айтсаңыз деле боло берет. Бирок сөзсүз, эми туугандарыңыз деп мындай эле айтып атам да, туугандарга кыргызча эле сүйлөйбүз. Мисалы, ошол жерде жумушта иштегендер менен бардыңыз жаңы жыл тоскону. Ошондо я пойду домой деп айтсаңыз деле боло берет. А жөн эле хорошего вечера, ребята.
Я пайду, мен барайын деп кое берсеңиз деле алар түшүнөт сиз бул кафеден кетет экен. Ошондо эки маанини билдирет экен я пайду деген сөз. Ал эми айтылуу жагына карап, жөнөкөй сүйлөм жана суроолуу сүйлөм болгондо дагы ошону жакшы карап айтышыбыз керек болот экен. Я приду, мен келем. Сиз келе элексиз. Ты придешь? Сен келесиңби? Да, я приду. Ооба, мен келем. Кто завтра придет? Деди мисалы. Ким келет? Я приду. Мен келем. Жанагындай эле мен келем деп айткыңыз келсе, мен дегенде кыргыз тилинде басым жасап айтып аткандай эле я деген сөзгө басым жасасаңыз мен келем дегенди билдирет экен. Сиз келесизби деп, келесизби деп, же сен келесиңби деп, келесиңби деген сөзгө басым жасап атпайбы? Ты придешь? Да, я приду. Ооба, мен келем. Келем деген сөзгө басым жасагандай. Я приду деп приду деген сөзгө басым жасасаңыз, мен келем дегенди билдирет экен. Келдиңиз уже. Я пришел, эркектер. Я пришла, мен келдим. Келдиңиз, Машаны күтүп атасыз. Маша, вы где? Я уже пришел. Маня, ты где? Я уже пришла. Маня, мен келдим. Маша ошол жерде бар болсо деле, жок болсо деле, офиске кирип кирсеңиз, Машанын аркы кабинетте жүрсө деле, мисалы. Есть кто? Я пришла деп кое бересиз. Бирөө барбы? Мен келдим деп. А кто пришел деп нар жактан Маня сизди көрбөй атат да. Это кто пришел десе, я пришел, мен келдим. Я пришла, мен келдим деген мааниде. Я пришел деген мен келдим деген кыргыз тилинде деле ушундай эле басым коюп айтат экенбиз. Кыргыз тилинде айтып туруп, кайра орус тилинде айтып көрүңүз. Айырмасын өзүңүз эле кулаңызга 5-6 жолу угулгандан кийин билип каласыз. Я приду завтра, мен эртең келем. Я приду в 7 вечера, 7-де келем. Я приду утром, эртең менен келем. Я приду через неделю, бир жумадан кийин келем. Я приду через месяц, бир айдан кийин келем. Азыр барсаңыз, мисалы, уборка кылайын десеңиз, аябай кир экен, жакпай калды. Она нет, сейчас очень грязно. Я приду к вам весной. Мен силерге жазында келем иштегени деп кетип каласыз. Ошол эле мааниде. Мен эми келем. Сиз келе элексиз. Эми келесиз. Эртең келесиз, кечинде келесиз, 1 сааттан кийин келесиз. Я приду через час. Айымдар деле, эркектер деле я приду, мен келем деп айта берет экен. Я пришел, мен келдим. Я пришла, айымдар, мен келдим. Мобил метке бардыңыз, медкинишка жазаткантасыз. Киргениңизде эле охрана тосуп алат, Вы к нам зачем пришли? Эмнеге келдиңиз дегенде, я пришла, чтобы забрать медкнижку. Мен келдим, забрать, алып кетти медкнижку. Медкнижканы алып кеттүү үчүн. Для чего? Чтобы забрать медкнижку. Медкнижканы алып кеттүү үчүн келдим. Сиз уже келдиңиз да, охрананын маңдайында турасыз. Эгер медкнижканы тапшыргана келген болсоңуз деле, я пришла, чтобы сдать на медкнижку. Медкнижканы тапшыруу үчүн келдим. Пришел, эркектер. Пришла, айымдар. Дагы мону айтып кетейинчи. Мына приду, пришел, иду, пайду дегендин баары бутуңуз менен басып баратканда айтылчу сөздөр. Эгер сиз автобуста баратып туруп, я иду деп койсоңуз, мисалы, бул жөө келатыптыр деп түшүнөт. Эгер сиз автобуста бараткан болсоңуз, я еду деп айтасыз. Машинеде бараткан болсоңуз, я еду. Трамвайда бараткан болсоңуз, я еду. Я приеду. Я приду деп айтасыз. Я приехал, я приехала деп. Пришел, приду, иду, пайду деген сөздөр жөө басып баратканыңызды билдирген сөздөр. Звоню, чалып атам. Азыр чалып аткан болсоңуз, болбосо мен ага күнүгө чалып атам, саат сайын чалып атам, ай сайын чалып атам деп билдиргиңиз келсе, чалып атам деген сөз, Звоню, чалып атам. Мен ага күнүгө чалып атам. Я звоню каждый день. Ага чалып атам деп айттым да. Ошон үчүн звоню деген чалып атам деген маанини билдирген сөз экен. Күнүгө чалып атам, ай сайын чалып атам, жыл сайын чалып атам. 2-3 күн сайын чалып атам. Через день, мисалы.
звоню деген чалып атам дегенди билдирет экен. Эми айырмасы, эгер сиз эркек болсоңуз деле, аял болсоңуз деле, аял адамга чалып аткан болсоңуз, эй деп айтасыз. Я звоню ей каждый день, а ему один раз в неделю. Мисалы ушинтип айттыңыз. Демек мен түшүнөм. Сиз эжеңиз Аминага күнүгө чалат экенсиз дагы, байкеңиз Муратка бир жумада бир жолу чалат экенсиз. У меня есть сестра Амина, брат Мурат. Я звоню ей каждый день, а ему раз в неделю деп койсоңуз, мен түшүнөм. Аминага сиз күнүгө чалып атасыз. А Муратка бир жумада бир эле чалып атасыз. Вам деген сөздү да бир жолу эскерте кетейин. Орустардын этикасында сыйлаган кишини жана тааныш эмес, орустун көбү эле бизге тааныш эмес да, болбосо жумушта деле мындай, бул Вера Михайловна экенин же сизден 5 жаш кичүү Ангелина экенин билсеңиз деле, сиз деп эле кое беребиз, ошону билдирген сөз вам. Көбүнчө эле вам деген сөздү пайдаланыңыздар. Ты десеңиз, мы на ты не переходили деп айтат. Ошон үчүн көбүнчө эле можно у вас спросить, хочу к вам подойти, хотела у вас спросить, а вы звали меня деп ошондой вы деп кайрылыңыздар. Өтө жакшы ынак болбосоңуздар, ушундай эле жакшы. Вам деп айткан сыйраак да болот, мындай этичныйраак да болот да. Сизге чалып атам. Бир эле киши, мисалы, Жанна, сизден 5 жаш кичинекей Жанна. Болбой эле Жанна чалып атасыз, мен ооруп калдым деп айтам депчи. Я звоню вам, чтобы сказать, что я сегодня не выйду на работу. Сизге ушуну айтып коеюн деп чалдым дедиңиз. Себеби Жанна директор. Сиз Жанна менен дос эмессиз. Жаннаны ты деп айтпайсыз. Андай ынак мамиледе эмессиз. Экинчи мааниси вам деген силерге деген маани. Я звоню вам. Анна менен Женя мисалы скалатта сизге неме берип иштейт, продукту берип иштешет, сиз өйдөнкү этажда поварсыз. Аларга звонить этип айтасыз. Я звоню вам, чтобы сказать, к вам подойдет Гуля. Силерге азыр Гуля барат. Силерге чалдым, Жанна менен Анна экөөңөргө деген сыяктуу. Сизге дегенди деле вам деп эле айта бериңиздер. Жумуш сурап барганда, биринчи жерге иштегене барганда, чоңуна, кичинесине, эркек аялына карабай вам деп айтыңыздар баарын эле. Охрана болсо деле, можно у вас спросить, где здесь сидит менеджер. Ошол охранник жаш 20 бала болсо деле ошентип кое бериңиз. Можно у тебя спросить деген этикасызга, тарбиясыздыкка кабыл алышат булар. Каждый день да айттым, Я звоню ей каждый день. Ага күнүгө чалып атам. Я позвоню деген мен чалам. Я позвоню вам, сизге чалам. Я позвоню тебе, сага чалам. Я позвоню ей, мен ага чалам. Я позвоню ему, эркек балага чалам. Сиз жанарасыз. Эртең заказ көп болуп атат, Элдар дагы, Амина дагы чыксын жумушка, звонить этип кой деп айтты. Анан сиз жанарасыз да, сиз немеге Аминага саат 2-де звонить эте бересиз. Наркы немеге Муратка саат 2-де звонить этсеңиз, Мураттын аялы урушат да. Ага звонить эте албайсыз саат 2-де. Мурат себеби эркек киши. Муратка эртең менен звонить этишиңиз керек. Мынтип айтасыз. Я позвоню Амине сегодня, Аминага сегодня. Жанагы эй деген сөздү кошуп, сөз байланыштырып көбөйткүңүз келсе, я позвоню ей сегодня ночью, а ему завтра утром. Демек, директор түшүнөт. Бул кыз, сиз кызсыз да, Жаннасыз, айымсыз, Жанна Аминага, тиги кызга эй дебедиңизби? Эй деп айтканыңыз үчүн Аминага саат 2-де звонить эте берет экен. Себеби Амина кыз экен, ал түшүнөт экен. Ал эми Муратка, Мурат эркек адам болгон үчүн ага эртең менен эрте саат 7-де звонить этет экен. Себеби Муратка түнкү саат 2-де звонить этсеңиз туура эмес, түшүнөтсүңбү? Ошон үчүн позвоню ей сегодня ночью после работы, несмотря на то, что ночь, а ему, пожалуй, в 7 утра, эртең менен 7-де эле звонить этем деген мааниде. Позвонил, позвонила, чалдым, чалгам деген мааниде. Звонил деген чалгам, позвонил деген чалдым.
Я позвонил маме, апама чалдым, жанагындай эле. Ага чалдым, айымга, я ей, ему, эркек балага, вам, сизге, силерге, тебе, сага. Я звонил, а кто мне звонил деп айтышы мүмкүн да. А кто мне утром звонил десе, я звонил, мен чалгам. Я звонил ему вчера, мен ага кече чалгам. Я звонила ей утром. Я звонил ему, Муратка кече чалгансыз, телефонун албай койду жумушка чакырсаңыз. Я звонил ему вчера, кече чалгам. Аминага бүгүн чалдыңыз. Амина дагы албай койду. Я звонил ей утром. Ага эртең менен чалгам. Звонил. Позвонил деген чалдым деген мааниде. Перезвоню. Пере деген билесиздер, бир нерсени кайра орун алмаштыруу, бир жерге коюм. Сизге звонок келди, ошону сиздин телефонуңузда звонокту кайра артка кетирем деген мааниде. Сиз Жаннасыз, бул Амина. Амина сизге звонит этти, сиз бошобой калдыңыз. Ошол Аминанын звоногун сиз 1 сааттан кийин кайра эле Аминага кетиресиз. Перезвоню. Болбосо сиз звонит эттиңиз, алар албай койду, я перезвоню, мен дагы чалам. Ушул звонокту эле кайра кетирем деген маанини билдирет. Мен кайра чалып коем. Жанагындай эле. Я перезвоню ей, ему, вам, тебе. Перезвоню. Перезвоню. Кайра чалам. Перезвонил. Чалдым. Перезвонила. Айымдар айтат. Я ему перезвонила. Мен ага кайра чалып койдум. Сүйлөшүп, жооптошуп койдум деген мааниде. Мен кайра чалдым дейт. Еду деген сөз эки бутуң менен басып бараткан. Мына булар буттарда тапчкелер тартып коеюн. Мунун баары буту менен бараткандар. Булар болсо машине менен бараткандар. Иду баратам. Еду баратам, бирок дөңгөлөктүү бир нерсенин үстүндө. Метродо, автобуста, трамвайда, машинеде, таксиде. Еду. Пойду барам. Поеду барам. Я пойду к вам завтра. Я поеду к вам завтра. Мен силерге эртең барам. Приду, келем. Приеду, келем машине менен. Пришел. Мисалы, Маня нар жакта комнатада жүргөндө сиз я пришел, Маня деп айттыңыз, Ал эми машина айдап келсеңиз, машина менен Манянын жанына чейин кирип келбесеңиз дагы, эшиктин жанында турсаңыз деле, Маня, я приехал. Наркы чорный ход жакта турасыз, сиздин товарыңызды түшүрүп калыш керек. Приехал. Демек мен түшүнөм, машинени айдап уже келиптир. Болбосо таксиде, я приехала, мен келдим. Такси менен келгенде приехала. Өткөндө көп комментарийде бирөө аябай суроо берген экен, кайра таппай калдым азыр. Метро деген сөздү кандай кылабыз? Метродон чыгып атам, кел атам, кетип атам деген сөздөрдү айтып бериңизчи. Еду в метро деп айткан эле түшүндүм дейт. Башкасын түшүнбөй калдым деп. Метро деген сөз орус тилинде жөндөөлбөй турган сөздөр деген сөздөр бар. Андай сөздөр көп эле. Ошол сөздөрдүн бирөөнө метро деген сөз кирет. Метро деген сөз слово среднего рода. Ошон үчүн ое деген окончание менен сын сыпатталат. Моё метро, твое метро, чистое метро, красивое метро, ое деп прям айтпайсыз, красивое, чистое деп коесуз, Красивое метро, чистое метро, зеленое метро, синее метро, белое метро, короткое метро. Самое длинное метро деп айтылышы да мүмкүн. Ое деген окончание менен коштолот. Сын сыпаттаганда кызыл, жашыл, сары, ак кандай деген суроого жооп бергенде ое менен кандай деп суроо берилсе ое менен жооп бересиз. Ал эми метрого кирип баратам, метродон чыгып баратам, метрого келдим, метродон чык, метродон күт деп айткыңыз келсе, баарында только метро деп гана пайдаланасыз. Я в метро, метронун ичиндемин. Я выхожу из метро, метродон чыгып баратам. Захожу в метро, метрого кирип баратам. Где здесь вход в метро? Метрого кире бериш каякта? Где здесь выход из метро? Метродон чыга бериш каякта? Бардык
калган сөздөрдө сын сыпаттабаган жөнөкөй кыймыл аракетти этишти кошкуңуз келсе, баяндоочу эмне, ошону кошкуңуз келсе, метро деп гана айтасыз. Эч кандай метры, метри, метра деп эч кандай жөндөбөйсүз. Метро деп эле айтасыз. Метро деген жөндөбөй турган сөз. Метро деп гана пайдаланасыз. Сын сыпаттаганда гана средний родко байлайсыз. Красивое метро, ухоженное метро, новое метро, старое метро, красное метро. Ушун менен видеобуз аягына чыкты. Комментарий жазыңыздар, класс басыңыздар, поделиться кылып башкалар менен бөлүшүңүздөр.